Саламатсызбы, Венера айым, студиябызга куш келдиңиз. Биз мына ушул 8 март эл аралык аялдардын майрамынын алдында Кыргызстандан 10 аялды тандап алдык эле. Анын арасында сиз да барсыз. Биздин негизги сурообуз аял бир учурда үйдөгү түйшүктү жасап, анан сыртта дагы иштеп, ошол эле учурда өзүн бактылуу кылып кантип жашаса болот деген суроону биз жалпы кыргызстандык айымдарга тартып атканбыз. Анда эмесе сөз сизде. Саламатсыздарбы, чоң рахмат чакырганыңыздарга. Бул өтө жоопкерчиликтүү чакыруу. Эмне айткым келет, эми негизи эле адам баласында аялдарды Алла Таалам түйшүккө ошо балалуу болуу, турмушка чыгуу, үйдүн кутун алып жүрүү үчүн жаратыптыр. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде аялга эң негизгиси 100% жоопкерчиликти өзүнө алса эле бул жерде баардык нерсе болот. Биз балдарды себеби 90% үйдөгү тарбия энеден, 10% атадан болот экен. Ошону ар дайым түшүнүп, эң биринчиден биз аялдар өзүбүздү жакшы көрүшүбүз керек. Өзүбүздү канчалык деңгээлде жакшы көрсөк, ошончо сүйүүбүздү балдарыбызга, мамлекетке, тегерек чекебизге, тууган уруктарыбызга бере алабыз. Мен сизге жеке ишкер катары бере турган суроом, көп учурда аялдар мисалы үчүн ошол жолдошу таап келген каражаттын көзүн карап эле, ошол эле учурда эми биз аялбыз да, бизге деген бир эле убакта деген чачыбызга, өзүбүзгө, жүзүбүзгө, келбетибизге бир топ ушундай өзүбүздү карап жүрө турган нерселер керек болот. Ар кандай өзүбүзгө жарашыктуу кийингибиз келет. Бирок ошол эле учурда ошол күйөөсүнүн тапкан каржысы аз болсо, аялдар ошол нерсеге жетпей келген учурлар бизде абдан көп кездешет. Сиз мисалы үчүн ошо жеке ишкер катары кантип аялдар ушу үйдө отурбай, ошол жолдошу менен катарлаш эле бир иштин башын баштап кетсе болот? Мен ойлойм, бул нерсе, бул үй бүлөлүк мамиле, үй бүлөлүк мамиле бул чоң жумуш. Эгерде жолдошу аз тапса, аял киши көп тапса, азыр могу базар мамилесинде бөлүнбөй калды, ким көп табат, ким аз табат деп. Эч нерсе бул жерде кыйынчылык деле болбосо керек. Аз болсо дагы ошого ыраазы болсо, Кудай Таала берет. Анан ойлойм, мен жалпы айымдарга айткым келет, эң негизгиси эркек кишини колдош керек. Артында эркек киши чарчап, аз акча таап келсе, үйдө тынч, очогу кайнап, үй бүлөдө бала чакасы тынч болсо, ойлойм, бул эркек кишиге чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дагы жаңы жеңиштерди жеткиргенге, ар бир жетишкен кыйын мырзаларыбыздын артында ар дайым аял кишинин сүйүүсү турат деп мен буга ишенем. Ошондой эле аял кишилерге айтат элем, көбүрөөк өзүнө көңүл бөлсө, эгерде жолдоштору аз акча тапса, ал маселени жаратпайт. Өзүн өзү аял киши өзүн өзү өстүрүүгө милдеттеме алса, жоопкерчилик алса, жалкоо болбосо көп нерсеге жетишет. Мисалы үчүн аялдар көп учурда ошол деген тиги бирдемеден алектенип кетүүдөн корко беришет да, мен аны жасасам болбой калсачы, мен аны алып кете албай калсамчы деген бир күйөөлөрүндө көз карандылыктар болот. Ошол нерселерге кандай маани бересиз? Жана мисалы үчүн дагы бир учурда аялдар күйөөсүнүн орой жасаган мамилеси, урганы дагы учурлар болот. Мындай бир адам катары көрбөгөн учурларында аялдар чыдап жашай беришет да. Эми бул эл эмне дейт, балдарымдын келечеги кандай болот, ким ага өзү ата болот дегендей. Ошол учурда аялдар өздөрүнө кандай мамиле жасаш керек деп ойлойсуз? Мен бул жашоонун тажрыйбасынан, өзүмдүн тажрыйбамды эле биз канча жашты жашап койдук, Алла Таалам берген. Мен ойлойм, бул баардык нерседе адам баласы өзү жоопкерчиликтүү да. Бул аялбы, эркекпи, андан деле көз каранды эмес. Аял киши өзүн өзү өнүктүрүш керек, өзүн өзү өсүш керек. Анан баардык нерсе биз өзүбүздүн ошого жол көрсөтүп, мүмкүнчүлүк берип койсок, ошол нерсе биз менен болуп өтөт да. Анан ойлойм, аялдар бул өтө назик, өтө терең тема философияда. Буга дагы абдан улуу жазуучуларыбыз, улуу залкарлар, Куранда дагы, исламда дагы өтө биздин ролубуз өтө жогору. Анан бул жерде айтат эмеспи, адам үчүн Чыңгыз Айтматов эң кыйыны күн сайын адам болуу.
бул деле жумуш, бул дагы өтө чоң иш. Баардык нерсе өзүбүзгө көз каранды. Иштеш керек, аракет кылыш керек. Анан эми коомдо ал кол көтөрүп кордогонго мен ойлойм, жараткан адам баласын Алла Таалам жараткандан кийин ал кордук үчүн жаралган эмес. Өз алдынча иштеп, бир өзүнүн бир башкача көз Корккон да, менен корккон жашап эми кетүү бул керек. жерде коркпош керек. Эми биз деген баардыгыбыз эле советтик идеологияда чоңойгонбуз да. Бизди баардык нерседен бизге уруксаат бербей, тыйып чоңойгонбуз да, баарыбыз ошондой тарбияда болгонбуз. Ошол биздин түпкү, жүрөгүбүздүн эң түпкү тамырында турат дагы, ошон үчүн көп нерсеге чечилип алдыга бара албайбыз. Өзүбүзгө тыюу сала беребиз. Тыюу сала беребиз. Тыюу салгандан коркпош керек. Анан тыюу салбайт десе эле ал текеберчилик эмес, үй бүлөнү сактап калганга максималдуу аял киши аракет кылыш керек. Өзүнөн издеш керек себепти. Кандай болуп атат, эмне үчүн моундай мамиле болуп атат деп издениш керек деген. Сиз жеке ишкер, зергер буюмдарын сатуу менен алектенген айым катары, мисалы үчүн аялы менен күйөөсү келгенде ошол зергер буюмун сатып берип атканда сизде ушундай байкоолоо, кээ бир учурда күйөөсү алып бергиси келбей алып берип жатканы, же болбосо күйөөсү ушундай чындап көңүлү менен алып берип жаткан учурлар болобу? Ошондойду байкадыңыз беле? Жок, мен бул өзүмдүн ошо көп жылдык тажрыйбамдан билем. Баардык нерсе, көп нерсе адамдын өзүнөн эле көз каранды. Ар кандай тажрыйбалар болгон жашоодо, бирок көбүнчө эле зергердик дүкөнгө келгенден кийин бул эркектин чечими менен үй бүлөгө алып берейин деп, анан негизи айтат эмеспи, эркектин эркек экендиги аялынын көрүнүшүнөн билинет деген Куранда дагы бир хадис бар. Ошол жерде жазылып турат. Эркектер алтын тагынбайт, зер буюмдар тагынбайт. Анын баардыгы аял кишиге, аялга таандык. Анан көп андай болбойт. Бизде Кудайга шүгүр баардыгы биздин кардарлар ар дайым көңүлдүү. Себеби биз дагы бизде 87% ар дайым алып жүргөн кардарлар, себеби биз дагы ошону канааттандырганга максималдуу аракет жасайбыз. Дайыма окуйбуз, персоналдарды окутабыз. Отраслевой окууларды окуйбуз. Ошон үчүн эми мурдагыдай 2000-2010, 2020 жылдагыдай дагы ишкерликти алып баруу актуалдуу эмес. Күн сайын жаңы окуулар чыгып турат, күн сайын бизнес алдыга жылып атат. Эми ошого биз аракет кылып атабыз. Ушул аялдык бакытта аял катары бир нерсеге өкүнгөн учуруңуз болду беле? Мен бул жашоодо эч нерсеге өкүнбөйм. Себеби баардык жасаган нерсеге биз көп катачылыктарды кетиргенбиз жашоодо, ишкерчиликте, достор менен, үй бүлөлүк мамиледе, ата энелер менен болгон мамиледе көп каталыкты кетиргенбиз. Бирок ошол каталыктардын негизинде мен өзүмдүн балдарыма, өзүмдүн тегерегиме ошолор ошол катаны кайталабасын дегенге аракет кылам. Өкүнүч, көп эле нерсе өкүнөсүң жашоодо, бирок ошол өкүнүүлөрдүн баардыгы жаңы жетишкендиктерге, жаңы ийгиликтерге, жаңы күчтүү адам болууга алып келет экен. Үлгү катары кабыл алдыңыз. Маегиңизге чоң рахмат. Венера айым, маегибиздин аягында ошол келе жаткан майрам менен биздин Кыргызстандын аялдарын куттуктап кетсеңиз. Урматтуу биздин Кыргызымдын айымдары, энелер, эжелер, сиңдилер, кыздарыбыз, келиндерибиз, чоң ата, чоң апаларыбыз, сиздерди жаркырап келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге чоң бакыт, ден соолук, узун өмүр каалайм. Чоң рахмат.